Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу музыка телеканалынын анын ичиндеги сонун шоу программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Саат 9, демек музыка телеканалында Saat 8, demek muzika telekanalında sonuçta programması başladı. Ооба, ар бириңиздерди жаңы аптанын башталышы менен куттуктайлы. Сиздер менен кайрадан көрүшпөй атканыбызга кубанычтабыз. Ал эми жаңырган апта ар бириңиздер үчүн жемиштүү, ийгиликтүү, ишиңиздерде көптөгөн жетишкендиктерге жеткизе турган апталардан болсун дейли. Ал эми сонун шоу берүүсүндө бүгүн көрсөтүүнү сонун бир музыкалык чыгарма менен ачалы деп турабыз. Баарыбызды сүйүндүрсүн, суктандырсын. Музыка жүрөктөрдү дарылайт деп айтып коет эмеспи? Биргеликте сонун музыкалык чыгармага күбө болобуз. Ал албетте бүгүнкү сонун шоу берүүсүнүн коногу, маданияттын мыкты кызматкери, бизде конокто Байыш Момунов. Тосоңуздар. Uçkunuşça çaçırap menin közümün anın közünü Sezim ötüt bilinbey keli özümün anın özünü Üydün bir ögüt ötko sizdi şaşılasız dayıma Asılım dep süyöt ko sizdi Aşılasız dayıma Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de Ay koyuştan Ay jolukcan Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de O salam de Ay koyuştan Ekibizde çoluğu biri bolobu Ce bolboybu Ek söyleşip kupulum bir de tolubu Ce toboybu Üydün bir ögüt ötko sizdi Şaşılasız dayıma Asılım dep süyöt ko sizdi Aşıgasız dayıma Jolukcan Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de Ay koyuştan Ay jolukcan Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de O salam de Ay koyuştan Uçkunuşça çaçırap menin közümün anın közünü Sezim ötüt bilinbey keli özümün anın özünü Üydün bir ögüt ötko sizdi şaşılasız dayıma Asılım dep süyöt ko sizdi Aşıgasız dayıma Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de Ay koyuştan Ay jolukcan Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de O salam de Ay koyuştan Korkom jakın boluştan Hiç bolboso salam de Ay koyuştan Ay hayda
чабалар болсун. Кол чабалар болсун. Дал ушул мукамдуу үндүн ээси саат 9-га чейин биз менен жана албетте сиздер менен маек курмакчы. Келиңиз, Тосолалы, кош келдиңиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Рахмат, биз да кубанычтабыз. Кутман кечиңиздер менен музыка сүйүүчүлөрү, жалпы ушул музыка каналын көрүүчүлөрү. Көптөн бери мына пауза болуп, көптөн бери эфирлерге келе экенмин. Бүгүн аябай сагындык калып турмун. Ошол Кудай буйрса бүгүнкү эфирибиз дагы жакшы болот деп ойлойм силер менен чогуу. Ооба, биз дагы сизди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Өзү көп маектерге, интервьюлардан байма-бай деле көп көрбөйбүз, Анын себеби дагы эмне болот экен? Мүмкүн жөн эле коеюн деп ойлоносузбу? Жок, кээ бирде мындай биз чыгармачылык инсандар байма-бай эфирлерге интервью бара берип кичине эс алыш керек болуп калат да, убакыт керек болуп калат. Ошон үчүн биз мен айрыкча мына ушул бир жыл кичине атайын пауза кылдым. Анын да бир себептери бар. Өзүм мен эфир дегенде баягындай конокко чакырганда эч калбай келчү элем да. Чакырып атканчылар көп болуп атты, бирок мен өзүм бара албайм. Анткени бизде баягы мусулмандарда, кыргыздарда айрыкча билесиздер да. Жоготуу деген бул жаман нерсе. Ошол апамды жоготкондон кийин негедир ушундай мен интервьюларга, концерттерге анча көңүлдөнбөй калдым да. Бирок аны карап отура берсең, ал болбойт экен. Адам деген өзүнүн кичине алаксыз керек экен. Анын үстүнө сен чыгармачылык инсан болгондон кийин анан кой деп азыр кайрадан ошол чыгармачылыгымды бекем белди байлап, кайрадан ушул жаңы эмгектер менен изденүүдөмүн деп айтсам болот. Туура, сизди эл күтөт, эл ырбарыңызды күтөт, чыгармачылыктан, жаңылыктарды күтөт сизден. Ошондуктан алыстабай дайыма эл менен чогуу болуңуз дейли. Анан жаңылыктар кайрадан баштадым деп айтып калдыңыз. Келиңиз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар менен бөлүшөсүз? Албетте мен чыгармачылыгымда жаңылыктар көп болуп кетти. Мен өзүм баягы ырчы болгон соң канча жылдан бери мына сахнада жүрөм. Калп айтпасам бир 27-28 жыл болуп калыптыр чыгармачылыкта жүргөнүмчү. Анан өзүм эле ырдай бербей, артыман да бир шакирттер тарбиялайын деп, өзүнчө эле династия баягы үй-бүлөлүк тобол болуп калдык окшойт да. Жеңиңер ырдап атат азыркы учурда, Динара жеңиңер, уулум ырдап атат, анан чоң уулум Байелде ырдап атат. Үчөөнү мындай айтканда продюсер болуп атып, өзүм ырларым артта эле калып калыптыр да. Кандай тематикадагы ырларды? Эми тематика биздикин көбүнчө билесиңер да, көбүнчө сүйүү жөнүндө болот, ата журт, эне жөнүндө, жаратылыш жөнүндө. Бирок көбүнчө бизде баягы шоу бизнесте сүйүү жөнүндө ырлар көбүрөөк жаралат экен да. Анткени сүйүп турбаса ырлар жаралбайт дегендей да. Эң сонун албетте сиздерден күтөбүз. Жогоруда кесиптешим айтмакчы. Анан эфирге орозону ачып алып эле келип калыптырсыз да. Силер чакырганда өзүм анын үстүндө орозомун унутуп калыптырмын. Биринчиден жалпы кыргыз элимде, момун мусулман элимде жалпы ушул улуу Рамазан айы менен ушул куттуктаймын. Кармаган орозолор кабыл болсун. Анын арасында эки силер да орозо экенсиңер. Силердин да орозоңор кабыл болсун, Ооба, чоң рахмат. Оозубузду ачып эле эфирге чуркадык. Оозумду ачтым, мен кызыктуу окуя айтып берейин. Азыр буяка келатканда бир иним бар эле, Медер дегенчи. Анан аке келип калыптырса орозо экенсиз деп дасторконду аябай даярдап ойлогондо шашпай отурабыз депчи, 1 саат 2 саат сүйлөшөбүз деп. Анан мен айткан эмес болчумун. Анан кийин эле карасам саат 7:30 болуп баратат да. Мен уже буякта толкун алып баштадым. Медер азыр мен прямой эфирим бар эле музыка каналда. Мен баатыраак оозумду ачып алып кетчүм десем, апе кандай болуп калат дасторкон, эмне болот эле? Контейнерге сала бер деди. Контейнерге өтүп алып келдиңиз. Ости эле машинага салып эле кеттим. Жакшы калды деп айтканды унутуп калыптырмын. Эфир дегенде чыгармачыл инсандар. Эфирден көп аласың деди. Бирок ошол рахмат, ушундай инелер бар экен, баягындай сыйлап, чакырып турушат да. Ошо оозу ачып эле азыр келаткан учурум, баягы пробка болуп калбасын, кечип калбайын деген ой менен келдим да. Рамазан айы тууралуу да кеп кылып калдык. Орозо кандай өтүп атат, сиз үчүн жеңил эле болуп атабы? Кармап жатканыңызга канча жыл болду? Орозо мен өзү Кудайга шүгүр ар жылы кармаймын, көнүп калганмын. Жеңил эле, жакшы башталды. Башталышында эле жакшы башталды, Кудай буйрса. Анан өзү Алла Тааладан сураныш керек да, мындай орозону кармап атканда, я Алла Таалам ушул орозомду да жеңил желпи кылып, жардам бер, жакшы өткөрүп алайын депчи. Эми бузбай атабыз, Кудай буйрса көз тийбей турсун деп. Кармап атабыз колдон келишинче жакшы. Көбүнчө менин оюмча айымдар көбүрөөк кармаса керек деп ойлоп атам да, анткени мырзалардын саны азыраак деп ойлойм. Сиз качан баштаган элеңиз? Жок, тескерисинче болуш керек. Тескерисинчеби? Мырзалар көбүрөөк кармайт. Анткени бизде мырзаларда баягы орозо кармагандан кийин өзүнчө дагы бир тартиптери бар да. Таравих намаз деп коюшат. Таравих намазга оозлашкандан кийин эле намазын окуп туруп эле таравих намазга киришет. Шамдан кийин. Купта намазга жакын. Анан айымдарды эле кармайт болуш керек. Бирок менин үйүмдө Кудайга шүгүр кичинекей кыздарым да кармап атат. Мен аларга кичине башында кичине бормор деле, кызым кичинекейсиң, мектепке барасың, курсаң ачып калбайбы деп анан бир антип да айтпаш керек да өзү негизи. Анан эми биягында бар болсо кармай берсин деп айтыш керек. Анан жакшы, алар да биз менен тең туруп эле кармап эле анан сабакка кетишет, келет,
Столды көрөт да, шашып отурушат. Озачабыз депчи. Жаман эмес, жакшы. Жылдан жылга орозо кармагандар саны дагы өсүп атканы бул сүйүндүрөт. Анда жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз го, үй бүлөлүк династия болуп, уулум дагы, чоң уулум да бар ырда баштады деп. Анан Байел менен өзгөчө дуэт кылып ырдап жүргөнүңүздөрдү, концерттерде жакшылыктарды ырдап жүргөнүңүздөрдү байма-бай көрө баштадык. Анан дуэт болуп ырдап калуу дагы кандайча бул ой келди уулуңуз менен? Ооба, бул уулум бир тууган бөлөсү бар, Сыймык деген. Анан негизи Байел ырдабайт эле. Анан кийин ушул бөлөсү уулумду эме кылып турду, мындай мажбурлаптыр. Байел, менин тоюмда ырдабасаң, мен сага капа болом деп. Анан Байел мага айтып калды, өмүрүндө мен ырдаганды көргөн эмес болчумун деп, уккан да эмес болчумун. Өзү спортко жакын бала. Аны ата дейт, эмне десем, ушундай бөлөм ырда деп атат. Кайсы ырды ырдайлы, мен өзүм ырдап көрбөсөм кандай болуп калат экен эле. Анан ойлонуп кечки кайсы ырды берсем буга. Кой башында баягы жеке ырдай албайт баары бир. Жардам берейин. Анда ушул Мерседесим бар деген ырым бар. Мен ошону экөөбүз дуэт кылалы. Бир куплетин сен ырдайсың, экинчи куплетин мен ырдайм. Дуэт кылып көрөлү деп анан атайын студияга алып келип Байелди. Биринчи баштаганда ошо ырдаттым, башында кичине кыйналып атты, бирок көнүп кетти. Анан ошо бөлөсүн тою башталды. Анын бөлөсүн тоюнда мен өзүм алып баргам, тамада болуп. Байел баарын сүйлөшүп койгон, атам алып барат депчи. Мейлем баламга кошумча, баламдын эмеси көңүлү да оорубасын, тоюм алып барып берейин деп алып барып бердим тоюну. Сакише экөөбүз алып бардык. Анан Байелди ырдайт деп айткан эмес туугандарына. Ошондон кийин мен микрофондун алдындагы эми келиңиздер, Байел уулум менен дуэт ырдап берейин десек, элдер баягы туугандар түшүнбөй эле калды. Байел ырдай беле депчи. Анан биринчи ошондо микрофонду алып, биринчи мен дуэт ырдады. Бирок элдин кабыл алуусу да аябай жакшы болду. Ошондон кийин Байел кызыгуусу башталды. Анан азыр Кудайга шүгүр өзүнчө ырдап жүрөт. Дагы бир жаңылар жаздыралы деп жүрөбүз, бирок ага убакыты сааты чыкпай атат да. Бир жакшы, жаман эмес ырдап атат. Шоу бизнеске аралашып калды айтсам болот. Өзүңүз дагы акыл кеңешиңизди айтып жатсаңыз керек. Сөзсүз да, мен өзүм ушу тармакта канча жылдан бери жүргөн соң, бул жолдордун баарын мен жакшы билемин. Мындай айтканда, жеңеңерге дагы, балдарыма дагы өзүм продюсермин. Аларга продюсер болдум, өзүмдүн ырларым иштелбей калды. Негизи эле чыгармачылык жөнүндө айтып калбадыңызбы? Эмне үйрөттү сизге ушул чыгармачылыкта жүрүү? Чыгармачылыкта жүрүү мага көп эле тажрыйбаны берди деп айтсам болот. Анткени мен өзүм эле баштап калган жокмун. Мен деле ушу балдарыма окшоп шакирт болуп кирген бирөөгө, тагыраак айтканда, мен деле ушул элге белгилүү болгон эл артисти, элибиздин сүймөнчүлүгү Динара Кулбайжекеден баштаганмын. Анда ушул 5-класс болсом керек. 5-6 класстан баштап эле мен ушул шоу бизнеске келатам да. Динара эже тобунда анда музыкант эле болчумун. Жөн эле. Анан кийин бир жылдан кийин Динара эже сахнага ырдатып баштаган. Ошодон баштап кийин алар менен бир 4-5 жыл иштегенден кийин өзүнчө Жаныш экөөбүз топ болуп бөлүнүп, кийин өзүнчө кеткенбиз да. Анан өзүбүзчө болуп кетип чыкканыбызга быйыл туптура бир 28-30 жылга жакындап калыптыр. Жаныш Байыш, анан кийин Байыш Могунов болуп өзүнчө сольный чыгып кеттим. Жаныш өзүнчө калды. Үй бүлө болгондон кийин барып бөлүнүп кетет экен да. Анан Жаныш айтып калды, Байыш, эми сен өзүң эле дальше өзүң эле кете берет окшойсуң. Мен убактымды эле болуп кетет, аранжировка ыр жазып депчи. Ошондон кийин анан өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө иштей баштаган. Жеке иши болуп. Байелден башка дагы кыздарыңыз, балдарыңыз ыр жакка жакынбы ушул тармакка? Байелдин иниси бар, Султан, кичинекей балам. Ошол экөө аябай ырга жакын. Анан жеңеңерин айтып атпайм, жаңы эле баштап атат. Кош жылдызды экөөбүз жаңы жаздырып баштап ырдаганда элдин кабыл алуусу дагы биринчи эле жакшы болгон. Анда Гүлнара Кахарова эжекебиз той берип калып, кызын узатып атканда, анан жалаң шоу бизнес жаатына бүт коллегаларым келди. Ошондо эч кимге айтпай туруп, Динараны сахнага мен чакырып ийдим. Тияка даярдап койгон буларды, Кош жылдыз ырдап көрөлү. Кандай болот десе, анан бүт шоу чөйрөдөгүлөр тура калып, биз менен чогуу колча бийлеп, ошодон кийин баягы эмеси башталды окшойт да. Дагы отала баштаган өзү ар бир адамга мындай мотивация керек да, башында кичине түрткү керек. Анан ушу поддержка болсо анан чыгат да. Анан поддержка болбосо чыгыштоо кыйын. Азыр маекке бир аз пауза кылып турат окшойбуз, андан кийин улантабыз. Себеби сизге даярдаган оюнубуз бар биздин. Оюндун шарты болсо, экрандан ким же эмне деген бир сүрөттөр чыгышы мүмкүн. Ал ким же эмне болушу мүмкүн, аны сиз сүрөткө карап табышыңыз керек. Бул сүрөттө эмне катылган, же ким атактуу адамдардын сүрөтү болушу мүмкүн, же шаар зат болушу мүмкүн. Кыргызстандагы же жалпы эле? Жалпы жонунан болушу мүмкүн. Бул ошол сүрөттөрдү көрүп, кайсы сөз экенин табышыңыз керек. Эгерде даяр болсо. Ооба. Даяр болсо канда экранга. Бул макал болуп окшойт, э? Бул шаар. Шаар да. Сизге жардам берели. Кайсыл шаар болушу мүмкүн? Кайсыл шаар болушу мүмкүн? Кенгуру жүрөт, э? Ооба, кенгурунун мекени өзүңүз мынтип карап көрсөңүз болот. Кайсы шаар болушу мүмкүн? Таппадыңыз? Багыт берип коебуз ары бир.
Ысык Ооба. жер. Өзүңүз деле көрүп турсаңыз керек, чөлдөн Шотланд жок, ал эмес, келиңиз. Биринчиси өткөрүп туралы анда, кийинкилерине дагы Макул, кийинки сүрөткө бул Австралия бул болчу. Австралия. Австралия, Ооба. Австралия. Кийинки сүрөткө өтөлү. Бул кайсыл жер? Жашыл өзгөчө. Бул жер дагы Кытай ысык. эмеспи, Пекинби? Жок, Кытайга окшошуп кетет, бирок Шанхайга. кетет. жок. Бир аз жакындап Бул өлкө. атасыз. Дайыма ысык өлкө. Кыш Индияба. жок десек да болот. Индияба. Индияга окшош. Аты да Пакистан. Индияга окшош. Ийден башталат. Ийден башталат. Ийден кетет. Андан кийинкиси ны. Формаларына дагы. Индонезия. Индонезия турат. Ооба. Кийинкиси. Кийинки сүрөткө өтөлү. Африка окшойт бул, негирлер жүргөн караганда. Африканка. Бул Африка эмес. Таппадыңызбы? Дагы Жирафтарда ойлонуп көрүңүз. ушундай Жунгли. жок, жирафтын сүрөтү чыгып ушул чай деп туруп жарнамаларда көргөн болсоңуз Бета керек. чай Желекке көңүл бурсаңыз болот. Желекке дагы маанерсеңиз болот. Айтылат да, жирафтар чыгып жарнамаларда. Желекти карасаңыз болот. Кайсы эле? Өзгөчө бул жер дагы ысык жер, өзүңүз байкагандай. Индия эмес дедиңер, Индия эмес. Ысык жерлерге барып келе жатабыз азыр. Бул Кдан кетет, макул. Аха. Чай Келиңиз бир менен ассоциация чайды да, ооба. элестетиңиз. Кайсы бар эле? Кдан кетет. Кийинкиси андай Кения болчу. Кения, Ооба. Кийинки сүрөткө өтөлү. Кения. Экөөнү таба албадыңыз ошондо? Өзбекстанбы? Же Түркменистанбы? Жок, бул экөө тең эмес. Өтөк эмес, Ооба. Ооба. Мына Турция. Жок, Жок, Турция жок. эмес, бул атайын. Улуудан кетет. А? Кайсыдан кетет? Улуу. Л тамгасы. Литва же Бир аз Латвия. Латвия? жок. Ла. Аягыны аябай сизге жардам берип атабыз. Ладно. Ливанба. Азаматсыз. Көбүрөөк эле ойлонуп калыш керек экен, Кийинкиси. Бул жеңилирээк эле болсо керек деп ойлоп атабыз. Өзгөчө Шаарлар тарыхый да, жай, тарыхый жай. Өлкө. Өлкө бул дагы. Бир тарыхый кино менен ассоциация Ооба. бул мамлекет. Жогоруда айтып жаткансыз ушуга окшош өлкөлөрдү эң биринчи. Атайын Индонезия деп атканда кетти окшойт бир аз окшоштуктар ушуга. Бизди кимге көбүнчө окшош турушат? атайын хан Кара чыккан, кыргызбы? жок, хан чыккан киносу аябай Ооба. атактуу, популярдуу кино, фильм, тарыхый нерсе менен ассоциация болот. Формасын Кытай эмес. көрсөңүз болот. Келиңиз. Кытай. Ооба, раса боюнча окшош кетебиз биз. Кимге окшош Пекин кетебиз? дедиңби? Жок, жок. Дагы бир аз эски мындай өлкөлөрдү элестетиңиз. Жакшы эле жардам берип атабыз. Эч кимге мындай жардам бербейт элек. Жардам бербесеңер болбойт, табыш кыйын. М тамгасы. М. 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 Тарыхый жай өзгөчө. Таппай калдым. Киносу. Манас. Мындан кетет. Монголия. Монголия. Монголия болчу бул. Кийинки сүрөткө өтөлү. Байш мырзаны аябай кыйнадык окшойт. Бээрден кеш керек экен эле. Так, бул кайсы болуп кетти? Өзгөчө шаркыратмалар. Бул да шаарлар бар эле. Египетпи? Бул акыркы сүрөт сизге. Жок, Египет эмес. Эски байыркы эмелер турат да, ылдыйда. Германия жок эмес, Бирок бул сүрөттү мен көрсөм мен деле таппайм. Мен деле таппай калчумун. Ооба. Пдан кетет. Пдан башталат. Аябай мындай белгилүү Париж эмес. эмес, ооба, өтө Париж белгилүү эмес, эмес, Парижчелик атактуу эмес. Таптуу эмес, Ооба, биз дагы алгачкы жолу көрүп атабыз, ошондуктан. Ооба, өзүбүз дагы бир аз ойлонуп калган Кайсы? Туган аягычы. Ый менен Эйт бүтөт. менен бүтөт. Ыйба. Буну сиз кыйнабай эле айталы, Парагвай. Тапмаган эмес. Биз деле таппай салчубу. Кыйнабай эле. Ооба, негизи эле Бул сүрөттө татаал өлкөлөр Ооба, татаал өлкөлөр. башка оюндарга салыштырмалуу, бирок ошого салыштырмалуу сиз таптыңыз, азаматсыз, ошон үчүн кол чаап коелу. Силер жардамыңар менде. Ооба, саякаттаганды жакшы көрөсүзбү? Ким жакшы көрбөсүн? Ой, саякаттаган жакшы да негизи. Бирок көп
жылдан бері саякаттай элекпиз. Аябай жакшы көрөм. Көбүнчө мага чакыруулар мындай туруп эле неожиданно келип кала берет да. Анталияга мисалы 3-4 жыл мурда бир чакыруу келип калган. Жөн эле үйдө жатсам эле келип ушундай концерт коюп аттым эле. Анталия кыргыз жигиттер да. Билетиңизди Тудайга баратын алып берели. Бир жума эс алганча келип кетпейсизби? Анан ал сунуш кимге жакпайт? Ооба да. Мен аны укканда гонорар деле сүйлөшпөптүрмүн эле. Барып келгенде сүйлөлөдү. Анталияны көрсөм болду, анан ушундай окуялар болгон. Ошондой окуялар бат-бат болуп турат. Анан Кытайга барып келгенбиз, кыргыз кытайларыбызга, Урумчиге, баягы кыргыз кытайлардын жери бар го өзүбүздүн. Анда Динара Акулова эжекебиз как раз гастролдоп, ошондо бир 3-4 эле барганбыз да. Алтынай Нарбаева, Динара эже, Малика Дина, 4 эле. Өзүбүздүн Кызыл Суу автоном облус бар го. Ооба. Ооба. Ошактарга баргам, Турцияга барып келгем. Көп жерге пока бара элекмин, бирок оюмда бар. Бирок чыгармачыл адамдарды көбүнчө эс алып эмес, ишти кошо айкалыштырып, гастролдоп жүрүп көп жерлерде. Биз жөн эле барбайбыз да, билесиңер да. Кыргызстанда Бир камера сотко болсо да тартып алыш. Тарта келишиңиз керек да, бирден алып келиш керек. Барып келгенбиз. Алдыда да ушундай бизге жакын өлкөлөргө барып концерт коюу пландары Жок, өлкөлөр жөнүндө сөз болуп калды. Концерт боюнча пока мен ойлонуштур элекмин. Биринчи өзүбүздүн Кыргызстандан баштап алсак, анан шашпай аны калганын убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Мен ойлоп атам, балдарыңыз менен, жубайыңыз менен чогуу Кыргызстанды түрө кыдырып Үй-бүлөлүк концерт болот. Сүйүнүп күтсө керек деп. Буюрса биз ошону үстүнөн иштеп атам, буюрса мына жаңыларды жаздырып, өзүнчө бир династия, үй-бүлөлүк топ болуп, бир элге сенсация кылып, бир чыгармачылыгымды дагы бир күчөтүп, өркүндөтүп келсем депчи, Кыргызстанды кыдырып. Мурда биз илгери бир 15 жыл мурда аябай түрө кыдырчу экенбиз Кыргызстанда. Ар бир айылды калтырбай, шаарды калтырбай, тим эле концерттер, гастролдор аябай жакшы болчу эле да. Азыркы жаштар билбейм, ушинтип кыдырабы, кыдырбайбы билбейм. Азыр интернеттин күчү болгон үчүн дагы интернеттен эле көрүп, болушу мүмкүн. айылдарга барса, бир шаарларга барса деле барбайт дегендей. Концерттин баары YouTube'да турат, интернетте турат. Биз учурда интернет деген нерсе жок болчу да. Мисалы андай анчалык мүмкүнчүлүктөр жок эле да. Телевизордон ушундай көрөт эле, анан кийин биз концерт коюп барганда, баягы телевизордон чыккан ырчылар келиптир деп эле келе берчү. Азыр эми баары эле жеткиликтүү болуп атпайбы? Ооба. Чындыгында ошол учурда айтып калдык. Сиз сахнага жаңы чыгып аттанып баштаган учурдагы чыгармачылык, шоу бизнес, анан азыркы шоу бизнестин айырмачылыгы өтө эле чоң болсо керек деп ойлоп атам. Мурда чындыгында эле эл аябай сыналгыдан көрүп, анан жанына көргөндөн кызыгып, фанаттары дагы колдоочулар, башкача колдоочулар болсо, азыр анчалык деле ал нерсени элден байкалбайт. Өтө канчалык популярдуу болсо деле. Ал учурда эми мындай биздин күйөрмандарыбыз дагы такыр башкача болчу да. Чындыгында сагынып күтчү эле. Концертти буюштуруп барганда, могу ушулар келиптир деп концертке заранее уже билеттер сатылып калбай калчу эле да. Азыр концерт деп барсаң, тескеринче сен элди күтөсүң го. Эл келет, келе экен, барбы жок, канча билет өттү депчи. Бирок эми андай деле эмес. Эгерде мен мынтип ойлойм да, чыгармачылыкта кандай гана ырчы болбосун, кандай гана белгилүү адам болбосун, изденип иштесе сөзсүз анын ийгилиги жаралат да. Мындан изденбей эле жөн эле барып мен концерт коюшум деп барсаң эл келбейт да. Койтан тааныса деле, эгерде анда чыгармачылыгында жаңылык жок болсо эмнеге келет? Ошондуктан мен ойлойм, эми адил чыгармачылык инсан сөзсүз түрдө жаңыланып туруш керек депчи. Жаңы имидж, жаңы бир стиль, элге жага турган бир ырлар, тандоо жагынан дагы аябай кылдаттык менен көңүл буруш керек деп ойлойм да. Анткени биздин азыр угуучуларыбыз, мурунку угуучуларыбыз менен азыркы угуучулар таптакыр башка. Стиль деп калдыңыз, образ деп калдыңыз, өзгөртөйүн деген дагы бир ойлор бар окшойт анда, э? Жок, өзгөртөйүн десең элге жакын болоюн деп. Эл менен жакын элес, Кудайга шүгүр, бирок өзгөртүү, кантип өзгөртөсүң? Эми биздин мурун башында эле ушундай көрүп калган да. Азыр эми азыр өзгөртө калсаң элдер тескери ойлошу мүмкүн. Эмне болуп калган, э? Эмне болуп калган бул? Өзүнүкү эле жакшы болчу депчи. Ошон үчүн эми өзгөрүп туруш керек, бирок эми өтө эмес да, аша чаң эмес, мындай элге бир жагымдуу жагынан өзгөрүп туруш керек да. Чыгармачылыктагы ырлар менен, жаңылануу менен. Жаңылануу болуп туруш керек. Азыркы чыгып жаткан ырларды угасызбы? Анан кайсы ырларды жактырдыңыз? Сиздин оюңуз кандай ушу жаңы чыгып жаткан ырларга? Мурда жөн мындай обондуу, созулонгон ырлар угат элек. Азыр жаман эмес, Кудайга шүгүр, ама тескерисинче азыркы ырлар мага жагат. Анткени современный, ар бир замандын агымы менен, замандын талабы менен болот да. Жада калса биз ушул замандын талабы менен биз да ушундай жаңы стилде, жаңы жанрда ырларды дашыбыз керек. Керек болсочу. Анткени бул биздин элибиздин, күйөрмандын, угуучубуздун талабы болуп атат. Анан жөн мен эскирчими, мен баягы созулонгон деген ырларды дашым керек десең, анда сени ким болот? Аларды аралаштырыш керек сөзсүз, бирок мындай
жаңылануу болуп туруш керек деп ойлойм да. Чыгармачылык деп өзү эле айтып атпайбы? Чыгармачылыкта изденүү болуш керек, чыгармачылыкта сөзсүз жаңы жанр болуш керек. Эл менен эсептешиш керек да, мындай айткандачы. Заманбап бир нерселерди дагы кошуп коюш керек деген чыгармачылыкта, Эң сонун жооптор болуп жатат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр дагы жакшы жоопторго күбө болосуздар деген ойдобуз. Анткени сиз үчүн атайын ооба жок аттуу бир блиц опрос десек болот, Бул сиз башка сөз менен жооп берсеңиз болбойт, же ооба деп, же жок деп гана жооп бере аласыз. Ал эми бардык суроолор бүткөндөн кийин аягында токтолобуз, калгандарына кененирээк. Биринчи суроо пунктуалдуусузбу? Ооба. Муну далилдеди окшойт бүгүн, Байыш Момунов мыкты тамадабы? Билбейм эми. Ооба деп эле айтайын. Ооба, албетте. Көп акчага алдандыңыз беле? Алданган учуруңуз болду беле? Жок. Чыгармачыл жолду тандаганыңызга өкүнгөн учур болду беле? Жок. Артыңыздан ээрчиген сөздөргө теригесизби? Жок. Бетке айткандардансызбы? Же айтпагандардансызбы? Айткандардансызбы? Жок, Материалдык байлыгыңыз көппү? Жок. Уулуңуз Байел сизден жакшы ырдайбы? Жакшы. Ооба, койду. Бул жерде Байелди мактап коелу, Байелди мактап коелу. Second hand'тен кийим алган учуруңуз болобу? Болгон, ооба. Ачууңуз бат келеби? Ооба. Бирок андай көрүнбөйсү, Психологко бара тургандай абалга келгенсизби? Жок. Чыгармачылыктан чыныгы дос таба алдыңызбы? Ооба. Хайпка жакынсызбы? Жок. Чет өлкөдө жашоо кыялыңыз да барбы? Бар, ооба. 5 плюс 5 көбөйтүлгөн 7 барабар 70пи деген суроо. Кандай суроо? Математикалык суроо. 5 кошулган 5 көбөйтүлгөн 7 барабар 70пи? Жообу туурабы же туура эмеспи? Ооба жок деп коюңуз. 70пи же 70 эмеспи? Эмес. Эмес. Жок. Канчада ойлойсуз? 5ке 5ти кошуп 7ге көйтсө? 75. Жок. 70 деп чыкты деп атасызбы? 70 деген жооп туурабы, туура эмес болдубу? Туура эмес болду, бирок туура жообу канча болот? 5, 10. Анан ушул жерден бир аз адашып атасыз, келиңиз дагы. 5 ушул логиканы колдонгонбуз биз. Ооба болушу мүмкүн. Көбөйтүү биринчи аткарылат. 7ге көбөйтөбүз 35, аны 5. Биз да бир аз сизди адаштыралы дедик. Ооба, туура. Эми кененирээк токтололу, мыкты тамадабы дегенде ооба же жок деген нерсе болуп калды. Сиз эле тамадалыкты качан баштаган элеңиз? Канча жылдык? Тамадалыкта мен калп айтпайын, тамадалык баштаганыма деле бир топ болуп калды. Анткени мен кече жакында эле соцсетке өзүмдүн тамадалыгымды киргизгем, аны көрүп калган чыгарсыздар. Көрбөсөңүздөр болот Инстаграмдан. Азыр эле көрсөңүздөр болот да. Ошондо мен 22 жашта экенмин да, элестетсеңер. 22 жашта экенмин, ушул бир топ эле болуп калыптыр тамадан баштаганым. Анда комсомолдук вечер деп койчу эле, момундай ресторандар жок. Айылда эле мындай столдорду тизип эле баягындай килемди илип туруп, кош келиңиздер деп 2 жаштын атын жазып койчу эле да. Ошондо баштаган экенмин. Мындай айтканда 20 жылдан ашык деп айтсам болот. Ачык асман алдында. Ооба, ачык асман алдында чубуктарды көтөрүп алып айылдан бирөөнү шайлап койчу эле, баягы дастуркон үстү тийбей келе деп. Дастуркондо деле кыйраткан эчтеке жок. Борсок, анан эме баягы лимонад барбы, буратино. Сайыз үчүн ошондой эле болуп койчу да. Башка салаттан бир экөөнү коюп коет, бүттү. Анысы дагы баягы кечинде суук болуп калат го, борсоктор катып калат. Таштай болуп четинде отуруп мындай той көрө берчү эле да. Ошол учурда тамадалардын акчасы канча болгон эле? Анда биз акчага деле кызыкпайт элек. Барат элек, чакырышат эле, мындай өздөрү мындай договор деле кылбайт экенбиз. Мындай. Чакырганда сүйүнүп эле. Сүйүнүп анан бирок берчү мындай көңүлдөн чыгарып беришли да, рахмат деп, анда ставка деген нерсе жок болчу. Анан кийин эле тамада деген мода болуп кетпеди. Тамада азыр эми как положено баары эле ставка менен чыгышат деп ойлойм да. Сиз демекки баягы үйлөрдө той алып барып жүрүп, баягы ачык асман алдында алып барып жүрүп, анан азыркы тойканаларга чейин өткөнгө чейинки бардык учурларды алып барган экенсиз да. Барганбыз, Кудайга шүгүр. Сон. Я могу орусча айтып едим го. Керек болсо Инстаграмдан деле көрсөтөм деп айтып атам. Ал ошол эме бар экен, аны мага бирөө жөнөтүп калды, видеосунчу. Байыш байке, мына эсиңиздеби дедим да. Карасам жаш бала экенмин, чачым өскөн, урут койгом. Бая тойду башкарып турмун да. Жылын карасам ушу бир той эле 90 канчанчы жылдагы той экен. 98би ошондой да. Сон таланттуу адам бардыгынан таланттуу деп коет, алып баруучулукту дагы, ырчылыкты дагы аркалап келе жатканыңыз өтө сонун нерсе бул. Ырчылыкпы же тамадабы деген суроого кандай жооп берет элеңиз?
Албетте мен өзім кесибим ырчылык, мен өзім консерваторияны ыр факультет эстрада бөлүм бүткөнмүн. Рафаэл Сарлыков деген агайдан. Анан Алпарышлыкта окуганмын КТРде, анда 4 айлык академия деген долбоор бар эле. Муктубек Арстанбек деген биздин күчтүү журналистибиз бар. Мына ошо агай бул жерде бизде 4-выпуск кылып чыгарган. КТРден мен 4 ай окуп кеткенмин Алпарышлыкка. Ошон үчүн мен эртең мененки эфирлерде билсеңиздер керек, маалымат бар болуш керек деп ойлойм силерде. Эртең мененки таңкы эфирлерде алып барчу элем. Ооба, заманадан баштаган менин трамплиним КТР замана болгон. Мен аябай бул КТРди сүйөм, жакшы көрөм да, анткени менин ушундай жолуму ачкан ушул КТР замана багыт берген. Ким мындан кийин көп каналдарда иштедим деп айтсам болот. Ооба, биз уктап атканда замананы атын өзү күйгүзүп коет болчу. Ошол замананын үнүнө биз огонот элек. Азыр сонун эскерүүлөр. Жогоруда мындай суроо болду. Байел сизден жакшырдайбы дегенчи, анан кийин жөн эле ооба деп айтып койдуңузбу же чындыгында уулуңуз сизден жакшырдайбы? Эми балаңды кантип жаман атасыз? Келиңиз чындыкты сүйлөйт. Баламда аракети жакшы. Анткени жаңы эле баштап атат да, музыкалык билими жок албетте. Эми таланттуулардын баласы болуп атпайбы? Кудай буйрса, калганы бизден деп ойлойм да, жардам берип, багыт көрсөтүп коюш. Жакшы, бирок Байелдин да күйөрмандары бар өзүнүн. Угуучулары бар экен, байкап калам, окуп каламын анча-мынча комментарийлерине. Анан аракет кылса болот деп ойлойм да, жакшы. Эки уулуңузду тең тарбиялап акырын сахнага алып чыгып атасыз, анан уулдардын улуусу кичүүсү, анан мисалы ар кимдин бир туугандардын деле мүнөздөрү ар башка болот го. Анан кийин кандай ыкманы колдонуп атасыз? Кимдин мүнөзү кандай болуп атат ушул жолдо? Азыр эми мүнөзү Байел балам эми улуураак болгон үчүн, чоң болгон үчүн кичинекей баламдан ал токтолуп, көп нерсени түшүнүп калды да. Ага айтсаң угат. Кичинекей уулум азыр 7 класста, переходной возраст деп коет го. Ошондой учуру азыр. Ага мен көп нерсени айтпайм, азырча аны ырдатпай койдум. Переходной возраст өткөндөн кийин анан шашпай кайра үйнүңдү коюп, кайра баштайбыз депчи. Анткени Байелге дагы, Султан балама дагы элибиздин эмгек сіңірген артисти, элибиздин белгилүү композитору Жамиля Муратова эжекебизден сабак алып атабыз. Ошол эже сабак берет, ошол эже багыт берет. Мен өзүм үйрөтө албайм. Анткени өзүңдү балаңды өзүң үйрөтө албайсың да. Эркелетип коюш мүмкүн, сен жумшатып каласың, башка мугалим келсең ал эми каласа урушат, каласа мындайдай деп оңдоп турат да. Ошондуктан мен Жамиля эжеге бергем. Жамиля эже машыгып атат деп айтсам болот да балдарым менен. Чармачылыктын мына экен жолунда экен да, мына жолунда эми азыр булар кичинекей, эми кийин чоңойгондо профессиясы алмашып кетиши мүмкүн. Эми кызыгып аткан учурда багыт берип коюп атабыз. Калганы өздөрүнүн чечими болот. Ооба, чыгармачыл инсандар негизи эле сиз жогоруда айтып калдыңыз, артымдан ээрчиген сөздөргө терикпейм деп. Бирок канчалык терикпейм, маани бербейм дегени менен чыгармачыл инсандар анын арасында албетте биз дагы эмне болсо дагы бир аз жүрөгүбүзгө алып коебуз да. Ал жагы болот албетте. Таптак эле нөл деп айтпайм, эми анчам анын үстүнө мына чыгармачылык адам деген өтө назик болот да. Орусча айтканда өтө тонкий адам болобуз да. Кичинекей болбогон нерсеге деле өзүң алып алып эмнеге депчи. Ойлонуп көрсөң аны сага таптакыр кереги жок да. Аны сен таанып алсаң биринчиден. Анан жөн эле отуруп алып жазыш оңой эле да. Буну иш жүзүндө алып кетиш өтө кыйын. Адамды сындаш оңой. Адамга баа бериш кыйын дегендей да. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн эмгеги болот, ар бир адам өзүнүн адиси болот дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, комментарийлер, негативдер сөзсүз болот, позитив сөзсүз болот. Андай эмелерге көп көңүл бура бериш керек деп ойлойм. Анткени көңүл бурсаң адам оорукчан болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын өзүнө ала берипчи. Мен оюмча тескерисинче иштеш керек. Жаза берсин ушул негативди. Кайра тескерисинче атылып чык, иште. Сени алар кайра курчутат сени. Өтө мактап койсо дагы болбойт, анда жолуп кетишиң мүмкүн. Негизи эле чыгармачылыкта сиздин сынчыларыңыз кимдин сын пикирин мындай туура кабыл аласыз дагы, ооба туура ушул жеримде оңдошум керек экен деген ой болот. Сынчыл деле аябай мага сын айткандар деле жок. Мурда өзүм апам болчу, раматылык апам аябай жакшы, ушунчалык жакшы инсан болчу. Менин ар бир ырыма көңүл буруп турчу эле да. Балам, могу ырды кимден алдың деп. Ушундай паланча түкүнчө акындык десем, сөздөрү жакшы экен. Сен ушундай ырларды ырдашың керек экен деп мындай. Көбүнчө мен ырларымды чыгарганда апама угузчу элем. Апам угуп туруп анан болот же болбойт деп эле айтчу. Анткени апам өзү мугалим болчу да. Ар бир нерсеге мындай маани берип турчу эле да. Ырга анан мындай баягындай ырларды укса, жактырбай эле сразу өчүрүп койчу. Борбойт бул ырың депчи. Сынчым апам болчу эми. Азыр эми сынчы эл эле деп ойлойм. Мага эл го негизи, бирок ошондой болсо деле таразаланып
кайсырың кандай болуп кетерин өзүң эле билбейсиң да. Сырттан сизди көргөндө жош момун инсандай көрүнөсүз анан. Байыш Момунов деп турса дагы момун инсан окшойт деп анан азыр эле бетке жок ачуум бат келет деп калдыңыз. Ачуу бат келген себеби баягы кээ бирде мындай кандай деп айтсам, ала силерде деле болуш керек мындай бир жумушту баштаганда мындай бүтпөй калып, ушундай үстүнө чыгып каласың, ошондо эмнеге деп мындай кыжалат болуп ачуу келип кетиши мүмкүн да. Анан же бирөө тамашалап мындай урушуп мындай койсо, ошону мен чын кабыл алып алам. Мен баягы ишенчек баламын да бир жерде. Бат ишенип алам дагы, тамашалап койсо, мен аны чын экен деп ойлоп, ошо мен барып урушуп кетишим мүмкүн да. Анан ал кайра катып келет да, мен сага тамашалаган эмне эле чын ала бересиң депчи. Анда тамашалабай. Мен айтам да, жок, мен деген мындай чын кабыл алам, тамаша деп айтып койсуңбу дейм. Анан кийин мындай кечирээк ойлоном да. Азыр ушул жерден Маегизге бир аз тыныгуу кылалы, себеби сонун видеоклипти назарыңыздарга суналы. Сиздер үчүн Нурмат Садыров ырдасын "Сен" аттуу сонун видеоклип. Нурмат Садыровдун аткаруусунда "Сен" аталышындагы сонун музыкалык чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. Көрүп жатканыңыздар музыка каналында сонун шоу берүүсү. Ал эми бүгүнкү сонун шоу берүүсүнүн сонун коногу маданияттын мыкты кызматкери, сиздер сүйүп биз урматтаган Байыш Момунов мырза. Дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатчылык, кутман кеч. Маанайлар жакшыбы? Сонун. Кандай болуп жатат Маек? Маек кызыктуу болду. Айтам мен аябай сагынып калыптырмын депчи. Жакшы. Ооба, эфирди сагынганыңыз, мындай бир жүрөктөн чыккан жанагы сөздөрдү айтып жетишип калайын деп атканыңыз сезилип турат. Албетте телеканал аркылуу дагы, телевизордон дагы сиздин угармандарыңыз, көрүүчүлөрүңүз аны сезип турса керек, э? Ооба. Бул Маегиздин экинчи бөлүгүн бир оюн менен баштайлы деп турабыз. Бул оюн сизге аябай оюнга караганда алдаганча жөнөкөй, оңой, сизге жакын оюн. Себеби азыр бизден ыр чыгат, кыргыз элине белгилүү болгон эле ырлар токтоп калган жерден сиз улантып ырдап кетишиңиз керек. Ооба. Айтып эле койсо болбойбу бул Жок, улантып туруп ырдап кетишиңиз керек. Улантып ырдап кетишиңиз керек ошол жерден. Канча? Азыр 3-4 шир бар. Негизи кыргызчаларды угасызбы көп эле? Жок, мен орусча. Жок, мен эч укпайм. Орусча дейм да, кыргызча. Келиңиз анда эмесе, даяр деп баштадык. Биринчи ыр кетсин. Акым бар, ey сулууларга суктанууга, сулууларга суктанууга акым бар. Кубанычбек да, Ажыбаев ырдагандар. Ушул болду. Улантып көрдүңүз да? Билбейм да калган жерде. Эмелерин билет экенмин, припевтерди. Сулууларга суктанууга акым бар чыгармасы. Кубанычбек ырдаган ыр, жакшы ыр. Ооба. Келиңиз анда эмесе. Экинчи ырга өтөбүз. Бул ырды ырдап кетпесеңиз болбойт дейм. Бир сап толук кылып. Кайрылыштан Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче. На-на-най-най, неле сөзү? Арызатым, мага бир жолук деген жери бар, э? Саптап билбейсизби бул ырдын? Жок, мен ырларды угуккан жакшы көрөм. Бирок билем кайсыр экенин. Аскат Мусабеков ырдагандар экен, Арызатым. Мен өмчө бул Сыймык Бешекеев агабыздын ырыбы. Элмирбек Илманалиев, Элмирбек Илманалиев. Кийинки ырга өтөлү. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй орнодуң сен, э? Орнодуң сен, бактылуу сезимиң. Билетке берип. Бишкегим, борборум сен. Бишкегим деген экен. Келип турат Бишкегим чыгармасы. Бирок Чырмаш Төрөбеков ырдаган окшойт азыр, э? Жекерим Акердадова. Чырмаш Төрөбеков ырдаган, мен оюмча. О, мен оюмча дагы. Бизге дагы даярдашат. Биз дагы билбейбиз, болуп кетебиз биз деле. Келиңиз, кийинкиси. Бул ырды тойдон угуп жүрсөңүз керек. Тойду көп коет да. Дадагаңа болбой кетейин, болуш жерлери билем. Мен сүйүп, кандай эле мен да унутуп калдым. Дадагаңа болуп эле кетейин, ошолор экен, кыз калгандар экен. Ким ырдайт экенин айтып койбойсузбу эми? Бул эме баягы 3 бала бар го. Музарт эмес. Музаман. Музаман. 3 бала ырдаган Музаман. Аябай популярдуу болду окшойт. Дадагаңа болуп эле кетейин. Кийинки сегирде даяр болсо дагы укканга даярбыз.
бул Ерлан Талайбек мырдаган экен, окуучу кыз деген. Ойлоп сен Мен бул билбейм, ачык айтам. Кыйнай ойлогон силерди. Окуучу кыз экен билем. Анда азыр Байш мырзаны биз тапшырма аткардыралы, анткени көп бурду таппай калдыңыз, канча жардам бере элесек. Табыңыз бардыңыз, бирок кырдабай койдуңуз. Ырлардын аттарын билем, бирок анын тексттерин билбейт экенмин Сиз да. билишиңиз керек болчу. Анын үчүн мен ар бирисинден жактасым керек экен да. Анда эмесе сиздин өзүңүздүн чыгармаңыздан бир куплет кайырмасы менен Сөйлөйлөйбү? Мен Эмелде фонограммада жаман көнгөн эмес. Тамам орап эледим коюп. рекламага өтүп кетели. Тамаша. Кайсы ырдап берейин эми? Эмени жүрөгүмдө орун берүү деген ырдап берейин да. Бул элдик ыр. Авторлорун айтыш керек, сөзсүз ырдын. Айтпаса авторлору негизи капа болуп калат да. Надырбек Алымбеков агабыз билесиңер да. Жазуучу Надырбек Алымбеков сөзү. Ону Нарымбек Сейитбеков таандык жүрөгүмдө орун берүү. Буну эми көп ырчылар ырдап жүрөт. Мен да арасында ырдап койгонмун, ошону ырдап берейин. Даректеп таппай жүргөн жогум бирөөм, талайга жазган болсоң шорун бирөөм, кадалып айкарегимден кетпей койдуң, кантейин жүрөгүмдө орун бирөөм, кадалып айкарегимден кетпей койдуң, кантейин жүрөгүмдө орун бирөөм, өмүрдү өргө тартсам жолум бирөөм, өчүрсө күйгөн отту шорум бирөөм, берилип ай башка адамдың ай сүйө албадым, бейгүнөң ай жүрөгүмдө орун бирөөм, берилип ай башка жандың ай сүйө албадым, кантейин жүрөгүмдө орун бирөөм, кантейин ай жүрөгүмдө орун бирөөм. Азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Кандай мукамдуу, уккулуктуу, Өзүңүз айтып кетпеңизби, көп ырчылар аткарып жүргөн деп. Бирок көпчүлүк эл, калым эл сиздин аткарууңуздагы ушуларды укту окшойт, анан бардыгы ушу сиздин ырыңыз экен деп ойлойт да. Ушуларды. Мүмкүн. Эми бул ырдагы ырчымды тандайт экен да, мындай айткандачы. Мен бирок бул ырды ырдаганда мынчалык мен аткаруумда көбүрөөк элге популярдуу болот деп ойлогон эмесмин чын эле. Анткени бул ырды жакшы эле ырчылар ырдаган, эмгек ырчылар ырдаган. Ар бир ырдын өзүнүн бир багыты, анан өзүнүн бир жолу болот экен да, менин оюмчачы. Кээ бирде мындай эле чыгарып койсоң, ошо ырыңды эле популярдуу болуп кетиши мүмкүн. Кээ бирде аябай ушундай издеп, сөздөрүнү аранжировкасын кымбат жаздырып берсең, ал ырың жетпей калышы мүмкүн элге. Ошон үчүн элдин табити деп коет да. Угуучудан көп нерсе талап кылынат экен. Бирок рахмат айтканыңыздарга. Негизи эле бир ырды жаратып, аны элдин алдына сунууда канча каражат кетет деген суроо болсун. Албетте бир ыр деле жакшы эле турат да баасы. Мисалы бир жакшы ырды чыгарыш үчүн орто эсеп менен, менин өзүмдүн орто эсебим менен $1000 кетиши мүмкүн бир ырга. Анын сөзү бар, обону бар, аранжировкасы бар, клиби бар дегендей. Ошонун баарын бириктирип, орто эсеп менен алганда $1000 менен бир ыр чыгат. Ал орточо эсеп менен да, эгерде аябай жакшы бир хитке айланган ыр керек десең, ал андан да көбүрөөк акчаны талап кылышы мүмкүн. Ал эми обончудан, анан акындан зависит этет да, баягы сөз жазгандан, анан ал кандай чыгат, кандай болот, алар өздөрү деле билбейт да, алар кандай болуп кетеринчи. Ошо анан аткаруучудан. Кээ бирде мындай болуп калат, сөзү анча эмес болуп, музыкасы жакшы болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче, кээ бирөөндө музыкасы анча эмес болуп, сөзү күчтүү болуп кетиши мүмкүн. А кээ бирөөндө ырчы, аткаруучу жеткирип коюшу мүмкүн да. Ошондой эле сыяктуу да. Бул мындай бала сыяктуу да. Сиз кайсынысына көбүрөөк көңүл бурасыз? Сөзүнөбү же ыргактуу, обондуу болгонуна? Ыргактуу, обонуна көбүрөөк көңүл бурам. Мелодиясы көбүнчөрөөк важныраак болот элге. Анан сөзү сөзсүз түрдө.
эми ар бири өзүнө мындай шайкеш келиш керек да, аранжировка дагы ошолорго жарашыктуу болуш керек. Тематикага жарашыктуу болот да. Эмне жөнүндө болсо, ошол жөнүндө аранжировщик ошондо ойлонуп, ошого туура жол бергенге аракет кылыш керек да, музыкантчы. Анан сүйүү жөнүндө болсо, башкача аранжировка койсо, анда таптак окшошпой калат да. Экөө шайкеш келиш керек деп ойлойм. Негизи көп каражат кетет деп айтып калбадыңызбы? Анан өзүңүздүн тажрыйбаңызда болду беле? Сонун ыр бар, онун сөзү бар, анан ошого бир сонун аранжировка жазып, клип тартайын деп оюңузда сонун кылгансыз, бирок каражаттын жетишсиздигинен улам ойдогудай болбой калган учурлар болду беле? Менде азыр андай ой жок экен, анткени Кудайга шүгүр, өзүм деле кайнелерим клипмейкер, өзүм деле ийиним, жанышым, муну аранжировщик, баягы колдо бар алтын баркы жок дейт го. Бүт бары бар, бирок мен жалкоомун да. Мени көп урушат, сенин колуңда турат го бар, өзүңдүн кайның Алтынбек Сариев деп. Эми клип тартат, анан Нурмухамед Сариев фотограф кайның бар, бирip турган. Өзү тартпайсыңбы, кылбайсыңбы дейт. Мен жалкоолонуп жүрө берем. Бирок менин бир жагым бар, өзүм мактап коеюн. Албетте. Жакшы жагым бар. Туруп, өтө көп пауз кылганда бир эме менен чыгарып алышым мүмкүн да. Топ турупчу. Издейм, иштейм, ошого карап туруп анан бир берилгенде ошонун майын чыгармайынча мен эч өзүмө эме болбойм да, мындай. Ынанбайм дегенде. Ошондой жагым болушу мүмкүн. Бирок андай кылбаш керек албетте. Чыгармачылык болгондон кийин муну артартынан жаңы изденүү, жаңы эмгек керек деп ойлойм да, жаңылар. Кудай буйрса мындай музыканалга сагынып келдим деп атпаймынбы? Бүгүндөн баштап чыгармачылык менен кете берет деп ойлойм. Сиз ошо илхом келип турган учурда эле жайнатып көпүр чыгарып салышыңыз керек экен. Бир пачканы завод кылдырып эле. Анан акырын элге сунөрөз. Бирден ал, Ооба. Кудай буйрса. Ооба, эң сонунда ушул хиттердин чыгарышы, анын убактысы, каражаты жөнүндө сөз кылдык. Эми болсо мен сиздин ушул мектеп кезиңиздеги Байыш Момунов кандай болгон эле, ушул активдүү катышып, ырларды жанагындай ырдап, тим эле алып баруучу боло калчу жактарыңыз дагы бар беле? Мен мектепте окуганда мен Бишкекте окуп калдым, анда Фрунзе болчу. 1-2 класста Ошто, Кара Суу районуна караштуу Кычан Жакыпов атындагы атайын бир мектеп-интернат бар. Ошол жерге апам тапшырган экен мени. Анан ошол жерден илгери Союз учурунда комиссия ар бир республика боюнча балдар тандачу да, тандоо туру болчу эле. Ошондо мен экзаменден ошодон ырдап өтүп кеткен экенмин да, Бишкекке. Анан апам келеби, баягы айылдагы интернатка окуган жериме каникулга алып кетем депчи. Анан воспитательдер айтып калат экен, тарбиячылар, ай балаңыз деген Фрунзеге өтүп кетти, экзаменден. Кандайча, бул жаш бала кандай өтүп кетет? Кантип десе, ушуда комиссия келип, комиссия тандагандан 5 баладан 2 бала өттү. Бирөө сиздин балаңыз, бирөө bunun баласы. Каражатыңыз мүмкүнчүлүгү болсо балаңызды Фрунзеге алып барып окутуңуз дейт. Апам келип алып эле шок болот. Апам да жашыраак болгон экен. Айтып берет да, сен кичинекей баласың, 2 класс эстеген түшүнбөйсүң, мурдуган чимкиң агып. Эчтеке билбейсиң. Дели Фрунзеге фында билбейсиң, Фрунзенин фысын. Мен биям апа билет да. Жетелеп анан мени бияка алып келген экен. Биякта ошо мен эмеге өткөн экенмин, Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык орто мектеби. Тоже интернат, аякта атайын адистерди даярдайт. 11 жыл окуйт жерде. Только музыка боюнча да. Ошо бияка келип, бияктан да экзаменден өтүп кеткен экенмин. Анан бу жерде ошол музыка тармактан эле бүттүм. Менин өзү кесибим боюнча мен классикмин. Флейта кесибин бүткөнмүн. Анан кийин эле шоу бизнеске аралашып кеткенмин да, жана режилергечи. Мындай айтканда, меники поворот болуп кеткен да. Негизи мен өзү классик баягында оркестр яма болот го, оркестрда дирижерлор менен мынантип турган кесибим ушул да негизи. Сизге жарашса керек бирок. Классик анан шоу чөйрөсүнө бурулуп кеткен үчүн анын меники экинчи планда калып калды да. Бирок өкүнбөйм, ушул биякта окуп, биякта чоңоюп Бишкекте. Ушул жерде классташтарым баары республика боюнча окушчу, баары биякта. Өкүнбөйм. Шоу чөйрөгө кеткениме да өкүнбөйм, Абдыраевда окуганыма да өкүнбөйм. Жакшы эле. Азыр баягы негизи жасабай жүргөн ишиңди көп таштап койсоң, ортодо пауза болуп калса унутуп каласың го. Анан сизде аспаптарды ойногон, ошол эле флейтада, анан кийин классика жанрдан бир аз алыстап кеткенден кийин ошол окуган нерселериңиздин унутуп калган жоксузбу? Жок, мен өзүм ошону окуп бүттүм да, 11 жыл эмнеге жүрдүм биякта. Эмнеге окудум, эшекте каладым дегенде. Истешим керек, унутпашым керек десеңиз. Унутпашым керек деп өзүмө заставить этем. Үйдө фортепианам бар. Фортепианам бар, флейта инструментим бар. Албетте флейтаны сөз түрдө ойноп турам. Анткени өзүм ошону бүткөнмүн да. Азыр мына той топур болуп калабы, кандай маареке иш-чаралар болбосун, концерт болобу, флейтаны да кошуп койгом, анча-мынча көрүп калар чыгарсыздар. Ошо флейта менен кадимкидей классикалык жанрдагы композицияларды ойнойм. Элдер таң калып, сен ушундай ойной белең депчи, биз сени ырчылы деп жүрөптүрбүз депчи.
Халтушы кирсе деп ойлогом. Сен деген ол билимиң бар эле, нотаны билген музыкант турбайсың деп. Сабаттуу эле деп. Ооба. Аны мен мактанганы жаман көрөм деген. Мен мындай профессормун дебеймин да. Ошондон ошону азыр аралаштырып, флейтаны бүткөндөн кийин аны да капап албаш керек да. Сөз түрдө ойноп турабыз. Жакшы. Сонун маек болду. Көз ачып жумганча эле 1 сааттык убакыт өтүп кеткен экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Өзүңүз айткандай, эми бат-баттан буйруса бизге жаңы ырлар менен, жаңы клиптер менен гана келип туруңуз дейли. Анан эркин микрофонун алып келиңиз элибизге. Келе жаткан Ноорuz майрамы менен куттуктап өтсөңүз да болот. Туура айтасыз. Биринчиден мына улуу момун мусулман элимде улуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Кармаган орозулор барыбызга кабыл болсун. Сиздерге да кыздар кабыл болсун. Атайын ушундай эфирге чакырганыңызга рахмат. Күнүңөр ушундай булбулдай сайрап кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрө бергиле. Музыка каналы өркүндөп өнүгүп өсө берсин. Ал эми жалпы кыргыз элимдин келе жаткан ушул улуу Ноорuz майрамы да кут болсун. Кудай буйрса эми бат-бат ушундай көгүлтөр экран аркылуу бат-бат сулуу жашнакай алып барчу кыздар менен жолуштурганга даяр болуп турабыз. Бар болуңуздар, ийгилик болсун. Ооба, жогоруда бир ырдадыңыз, эми ага жүп болсун дейли дагы. Сизди болсо сахнага узатабы? Микрофонду алыңыз. Сонун музыкалык чыгармадан. Анын Мерседеси бар деген эски ретро ырман ырдап берейин. Келиңиздер. Чогуу биргеликте бийлейт окшойбуз буларга. Баарынан ностальгия болот азыр. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жаткансыздар сонун шоу көрсөтүүсү. Ал эми Байыш Момуновдун аткаруусунда сиздер үчүн Сопсонун чыгарма болсун. Анын Мерседеси бар деп аталган чыгарма. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан буга чейин дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Байкоосуздан мен сени көрдүм, машинаны айдап бараттым. Жараштырдым мен сага аны, уян күлүп мага карадың. Унута албайм ошол күнүмдү, ойготтуң го жүрөк сүйүмдү. Сагынычым сага артылып, жүрөмдү мен сага тартылып. Анын Мерседеси бар, сулуу кыз сулуу, көздөрү кумар. Сулуу кыз сулуу, нур чачып турат. Сулуу кыз сулуу, энеси калды менде. Ажырау кыз энеси калды менде. Анын Мерседеси бар, сулуу кыз сулуу, көздөрү кумар. Сулуу кыз сулуу, нур чачып турат. Сулуу кыз сулуу, энеси калды менде. Ажырау кыз энеси калды менде. Жашын бачы сенден суранам, көрбөй калсам болом бошайман. Айтчы эми качан жолугам, улам карайм жолду кайрадан. Унута албайм ошол күнүмдү, ойготтуң го жүрөк сүйүмдү. Сагынычым сага артылып, жүрөмдү мен сага тартылып. Анын Мерседеси бар, сулуу кыз сулуу, көздөрү кумар. Сулуу кыз сулуу, нур чачып турат. Сулуу кыз сулуу, энеси калды менде. Ажырау кыз энеси калды менде. Анын Мерседеси бар, сулуу кыз сулуу, көздөрү кумар. Сулуу кыз сулуу, нур чачып турат. Сулуу кыз сулуу, энеси калды менде. Ажырау кыз энеси калды менде. Анын Мерседеси бар, сулуу кыз сулуу, көздөрү кумар. Сулуу кыз сулуу, нур чачып турат. Сулуу кыз сулуу, энеси калды менде. Ажырау кыз энеси калды менде.
нерсе бар, сұлу қыз сұлу, көздері құмар, сұлу қыз сұлу, нұр шашып тұрады, сұлу қыз сұлу, елесі қалды менде, ажыралғыз елесі қалды менде. Қолчаулар болсын. Ушундай жагымдуу нотада бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Сонун шоу көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу Байыш Момунов болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин кош болуңуздар дейли. Амандыкта көрүшөлү урматтуу телекөрүүчүлөр, орозо айыңыздар кут болсун жана кармаган орозоңуздар ар бириңиздерде кабыл болсун. Дуаларыңыздар, тилегиңиздер дагы кабыл болсун деп бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Ооба, кийинки шаршемби күнү көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.